Алай районунун акими дагы ушундай спортко аябай жакшы көңүлдөрдү буруп атат. Тол райондордо, алыскы райондордо баягы грек-рим күрөшү, же болбосо эркин күрөш, же болбосо футбол, волейбол сыяктуу көп өнүккөн эмес. Келечекте ушу дүйнөнүн чемпиону болгум келет, анан Кыргызстан жерлерин желбиретким келет. 2020-жылы Адилетти газетадан көрүп калдым, окуучулар менен тайквондодо мелдешке жеңип келген деген. Садиктеги балдарга машыктырып баштагам да. Анан кийин ал балдар чоңойгон сайын уже мектеп окуучуларына ачыш керек болуп калды. Мен негизгисинен бул спортто кызым машыкканына байланыштуу кызымдын өзүнүн кызыгуусунан келген. Албетте ийгиликке жетиш үчүн көп деле шарттын кереги жок. Биринчиден кызыгуусу, анан аракети керек. Демөөрчүлөрдү таап барганга аракет кылып атабыз. Эгер барсак, балдар сөзсүз бир ийгиликти жаратат деген үмүттөмүн. Okuyarlar жақсы? Үйде әкімдерге жақсы жадам беріп отырсыңдар? Сабақ кешке оқыдасыңдар? Спортсмендер спорт жақтан да, білім жақтан дағы алдыда болуш керек. Тұтынар ма? Аз шарт ойдогудай 2021 жылдан сентябрдан тартып, ушул Алай райондук балдар өспүрүмдөр спорт мектебине ишке алындым. Ошодон бери 2021 жылдан сентябрь айынан бери иштеп келе жатам. Шарты жакшы, зал менен камсыздашты. Мурда даяныбыздын матыбыз азыраак болчу. Өскөн Жээнбаев деген агабыз ушул спонсорлук кылышын алып берди. Алай районунун акими дагы ушундай спортко аябай жакшы көңүлдөрдү буруп атат. Спорт школдун директору дагы жалпы коллектив ушул колдоолорду жакшы берип атат да. Азыр шарт ойдогудай. Кудайга шүгүр, ушул жерге келгенден бери Азиянын чемпиондору чыга баштады. Республикадан мурда анча орундарды албачу элек, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды жакшы ала баштадык да. Шарт жакшы. Район боюнча эми биз колдон келишинче спорттун бардык түрүнө эле жардам берүүгө аракет кылабыз. Бизде Алай району боюнча спорттун бардык түрүнөн жетишкендиктер жаман эмес. Мына ошол грек-рим күрөшү боюнча, эркин күрөш боюнча, ошол биздин улуттук ат оюндары, улак тартыш жана башка оюндардын бардыгына эле көңүл буруп келип атабыз. Андан тышкары мына бизде ошо жаш тренерлерге да өзгөчө көңүл бурабыз. Анын ичинде мына өзүңүздөргө бардык жака эле маалым болгондой, бизде Адилет деген жаш машыктыруучубуз бар. Ушу тайквондо боюнча өзүңүздөр билесиздер, эми баягы тайквондо тол райондордо, алыскы райондордо баягы грек-рим күрөшү, же болбосо эркин күрөш, же болбосо футбол, волейбол сыяктуу көп өнүккөн эмес. Анан эми биз тайквондону жайылтуу максатында Кыргыз Республикасынын тайквондо федерациясынын президенти менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн.
алда бизге сунушту берип атат. Ошо бизде Алай району боюнча 14 айлык өкмөтү болсо, 14 айлык өкмөттөн жанакындай тренерлер болсо, жаш ошо кызыккан биздин тургундар болсо, ошолорду толугу менен окуудан өткөзүп, жатаканасы менен камсыз кылып, андан кийин жанакы даярдап туруп, кайра ушул таеквондону жайылтууга жерлерге жөнөтсө, биз толугу менен көмөк кылабыз деп алдын алуу сүйлөшүп жүрдү. Кудай буйрса келечекте аны дагы ишке ашырганга биз дагы эки тараптуу келишимдин негизинде болгон иш аракеттерди жүргүзөбүз. Сегиз жашымдан бери келем. Спортко мен өзүм эле катышкам. Апамдардан сурасам бара бер деген. Мага чемпион болушумду айтат, анан көп мени машыктырат. Мен зал бүткөндөн кийин анан көп үйлөрүнө чакырат ошентип. Келечекте ушу дүйнөнүн чемпиону болгум келет, анан Кыргызстан желегин желбиретким келет. Эки миң жыйырманчы жылы Адилетти газетадан көрүп калдым, окуучулар менен тайквондодо мелдешке жеңип келген деген. Анан мен өзүмчө ушул эки неберемди алып келүүгө аракет кылдым. Анда мектепте иштейт элем. Андан кийин мектепти биротоло таштап, неберелерим менен алек болуп, неберелерими Адилетке алып келе баштадым. Алып келгениме мына 2 жылга жакын болуп калды. Көптөгөн ийгиликтерди жаратты. Бишкекке барып алтын медаль менен кубокты алып келди. Андан кийин кубок Баластандан дагы жакшы жетишкендиктерге ээ болду. Андан дагы Бишкекке барды. Анда дагы жакшы спаррингден алдыңкы орунду алды. Түлдөн дагы жеңишке жетишти. Кудай кааласа, ушу неберелерими Кыргызстандын желегин желбиреткен алдыңкы спортсмен болот деп ишенемин. Бир эле мен үйдө окуу, билим менен тарбиялабастан спорт менен дагы тарбиялагым келди. Мен Адилетке абдан ырасчылыгымды айтамын. 1 мүнөт кечиктирбейт, ушунчалык талапты коет. Мен дагы кечикпестен, калтырбастан ар дайым убактымды бөлүп, ушул Алай райондук спорт мектебине үзгүлтүксүз алып келип жүрөмүн. Көптөгөн ийгиликтерге жетишип атат. Мен ыраазычылыгымды эл алдында дагы билдиргим келет Адилетке. Эки миң 18 жылы баштаганбыз, биринчи номер 2 Дөөлөт балдар бакчасынан баштаганбыз. Азыр Жумабек Садыкова атындагы бала бакча болуп калды. Ошол жерде баштап садиктеги балдарга машыктырып баштагам да. Анан кийин ал балдар чоңойгон сайын ошо мектеп окуучуларына ачыш керек болуп калды. Анан Гүлжан магазинин арендага алып, бизде Гүлжан магазини бар, мурда Сайыз убагында иштеген экен. Ошол жер шарт жок болчу. Ошо шарт кредит алып, даяндарды карызга алып ошентип баштаганбыз. Анын ичинде батпайт болчубуз. Жамгыр жаганда, күн ачыкта ошо талаларга чуркап, стадионго чуркап, парктарга чуркап ошентип машыкчубуз да. Залдын ичинде батпай. Анан кийин 2021 жылдан баштап Алай райондук балдар өспүрүмдөр спорт мектебине кабыл алындым. Ошол жерде сентябрь айынан бери иштеп атабыз. Шарттарды жакшы түзүп берип атышат. Бизде тайквондо ITF деп коет, эл аралык тайквондо федерациясы деп которулат бизче. Ошол түрү менен машыктырам. Учурда бир 100га жакын окуучу машыктырам. Ошо Гүлчайыл өкмөтүндө 2 группам бар. Анан Жошолуга дагы барып,
жошолдо да бир 45 окуучу машыктырам. Общий жалпы 100 окуучу машыктырам учурда. Кызыгуусу жакшы, аябай реклама, себеби балдар ийгиликке жетип келгенде досторуна айтат экен, классташтарына айтып, алар кызыгып, ошентип кызыгуулар көбөйүп атат да. Ата-энелери жакындан жардам берип, ата-энелери чогуу кызыгып, кошо барып, ошондой. Мен таэквондо 6 айдан бери катышам. Бизде жакшы баштырат. Бизге жакшы настарын айтып, жакшы баштырат. Көп жерлерге алып барып, өзүнүн баасын айлап берет. Мен Кыргызстандын жээлегин көтөрүп, көп Азияларга, Европаларга барып, биринчи орунду алгым келет. Бишкекке 2 жолу бардым. Биринчи барганда Балингтен 3-чү орунду алып калдым. Биринчи чыгып бир баланы жеңип, одан кийин жеңип калдым. Одан кийин барганда спаррингтен илешпей калдым. Илешпей тулдан биринчи орунду. Таэквондо негизинен спорт мага бул ден соолукту чыңдоо үчүн жагат. Жана өзүңө баягы физикалык жактан өнүктүрөсүң. Ошол себептен жагат. Таэквондо бул мага бул классика жактан кооз жана башка спорттон айырмаланып турат. Ошол үчүн мага жагат. Келечектеги максаттарым бул Азия жана дүйнө чемпиондору болгум келет. Кыргызстандын атын ошо таэквондо менен чыгаргым келет. Жараткан ийгиликтерим мен Бишкектен тулдан жана спаррингтен 3-чү местаны алып келдим. Жана көптөгөн медалдарды алып келдим. Мен ата-энем буга такыр каршы эмес. Мени дайым колдоп турушат. Эч качан буга барба дейм эмес. Ата-энем өзү мени ушу зал ачылып бар деп өздөрү жөнөтүшкөн. Аты Жороев Кутман. Ошол зал ачылгандан бери келет. Азыркы учурга чейин аябай активдүү катышкан окуучулардын бири. Бул бала республикадан, Кыргыз Республикасынан 1-чи орунду тул боюнча, спарринг боюнча эч кимге бербейт, 1-чи орунду. Ташкентте өткөн Азия кубогунда 2-чи орунду камсыз кылды. Мусоева Даткайым, бул дагы аябай аракетчил кыз. Республикадан 1-чи орундарды бул кыз дагы бербейт. Ташкентте өткөн Азия кубогунда бул кыз дагы 2-чи орунду камсыз кылды. Бул Сулайманов Фурмат. Бул бала да Кыргыз Республикасында 2-чи, 1-чи барганда эле 2-чи орунду алып, жакшы результат көрсөттү. Кийинки барганда 1-чи орунду алып келди. Үмүдүнов Нурел, бул бала дагы аябай аракетчил бала. Бул бала 1-чи барганда эле 1-чи орунду камсыз кылды да, спаррингтен. Бул Абдибраимов Бекзат 2 жолу республикалык мелдешке катышып, 1-чисинде 3-чү орунду алды, 2-чисинде 2-чи орунду камсыз кылып келди. Бул дагы аябай аракетчил, тырышчаак бала. Токтомбекова Эделбес, ушул мен машыктырган кыздардын арасында эң күчтүүлөрдүн бири. Бул кыз дагы спаррингтен республикалык мелдеште 3-чү орунду алып келди. Сатыбалдиева Айзада, бул кыз тулдан аябай жакшы жасайт, тулду. Каратеде ката деп коет го, бизде тул деп коет. Ушул кыз тулду дайыма 1-чи орундарды алат. Эминжанова Сима, бул кыз дагы ошол зал 1-чи зал ачылганда ушул кыз дагы келген, башталганда. Бул кыз да республикадан 2-чи орунду алган спаррингтен, тулдан 1-чи орунду алган. Бул бала Кеңешбер жигит, бир аз чогураак, бирок аракет аябай жакшы. Бул бала дагы тулдан 3-чү орунду алып келди. Өзүбүздө Алай районунда да өткөрүлүп турат, ошондо 2-чи орунду алды спаррингтен. Бул Бердалиев Нурсултан, бул дагы Узак айылдан келет, Күңелек деген айылдан. Бул бала дагы ошол узактыгына карабай аракетти, кызыгуусу менен республикадан 2-чи, 3-чү орунду алып келген да. Бул экөө бир туугандын балдары, Адилбеков Байел, Адилбеков Тимур. Булар да ошо зал ачылгандан бери 2018-жылдан бери катышып келет. Булар бала бакчадан башташкан, 1-чи. Бала бакчадан бери үзгүлтүккө учуратпай катышып, учурда ошондой жакшы ийгиликтерге жетти. Республикадан 1-чи орунду булар дагы бербейт да, башка
өзі теңдүү, өз салмак чембирдиктеги өз теңдүү балдарга биринчи орунду беришпейт. Саматбекова Айбике, Саматбеков Эмир экөө бир тууган. Булар дагы ошо республикалык мелдеште биринчи барары менен экөө тең спаррингден биринчи орунду алышты. Рашбеков Барел, бул бала дагы 2019-2020 жылдары спаррингден 2 чемпионатты катар биринчи орунду алып, жашыл курга тапшырган. Рашбеков Барел бул дагы аракетчил бала аябай. Тургунов Нурмухаммед, бул бала дагы Узак айылдан келет, Жошол айылынан. Мен Жошол айылына барып машыктырам да. Бул бала дагы республикага биринчи жолу катышып, 3-чү орунду камсыз кылды. Бул бала андай сөздү жакшы угат. Тулдан дагы спаррингден дагы жакшы ийгиликтерди жетишкен да. Бул Токтосунов Даниэль, группадагы чоң балдардын, эң чоң балдардын бири. Республикалык деңгээлдеги мелдештерде 3-чү орунду алган. Алай районундагы өзүнчө мелдештер болуп турат. Ада биринчи орундарды эч кимге бербейт. Бул дагы аракетчил, жакшы бала. Албетте ийгиликке жетиш үчүн көп деле шарттын кереги жок. Биринчиден кызыгуусу, анан аракети керек. Кудай буйруса, ошол бардык окуучуларымы болгон күч аракетимди жумшап, ошол жакшы ийгиликтерге жетишине аракет кылам. Кудай буйруса, биргеликте окуучулар менен ушул спорт мектеп менен чогуу биргеликте ушул балдарды дүйнөлүк деңгээлге, азиялык деңгээлге жакшы ийгиликтерге жетишине мен болгон күч аракетимди жумшайм. Жана аракет кылабыз. Мен негизгисинен бул спортто кызым машыкканына байланыштуу кызымдын өзүнүн кызыгуусунан келген, өзүнүн кызыгуусунан машыгып атат. Эми Кудай кааласа үмүтүм эми обязательный чемпион болбошпу, ону убакыт мезгили келгенде таразалайт деп ойлоймун. Биздин ушу Алайда негизги машыктыруучу ага эжейлер аз. Ошолордун арасынан саналуу спортсмен машыктыруучулардан Адилет да кирет. Өзгөчөлүк сапаттары башка агайларга караганда балдарга болгон мамилеси строгий. Ар бир баланын ошол кыял жоруктарын издеп таап, ошол кыял жоругуна карата алардын жан дүйнөсүн ача алат. Мен ошондой баа берем. Адилет мырзага да айтар элем, биринчиден ден соолукта болсун, аман болсун, ушул өзгөчө машыктырган нерселердин ыраатын көрүп, жок дегенде ушулардын арасынан мировой чемпиондорго жеткизгенге мүмкүнчүлүк болсун. Ошол каалоо тилектерибиз кабыл болсун. Ошол 2019 жылдары айыл өкмөткө, администрацияга кайрылганбыз, онда бир аз көңүл бурулган эмес. Тоскоолдуктар, биринчи ошол эски дүкөндү арендага алып иштетип атканда кыйла тоскоолдуктар болгон. Бул жер сук экен, сеске текшертебиз деген учурлар болгон. Ошондой бут тосууларга карабастан ушул деңгээлге жетип отурабыз. Балдар дагы жакшы уже спортто жакшы деңгээлдерге жетип атышат, результаттарга. Туруктуу залыбыз жоктугунан талаалап, көчөлөп, чуркап, тоолорго чуркап, жамгыр жаагырса жамгырда калып кетип, суу болгон күндөрүбүз болду. Бирок ошол кыйынчылыктардын баары аркада калды. Эгер ондай кыйынчылыктарды көрбөсөк, азыркы деңгээлге жетпесек керек деп ойлойм. Ар бир ийгилик ошол кыйынчылыктын аркасында турат экен. Ошентип ошондой күндөрдү кечирип, ушундай шартта машыгып, мамлекеттик, эл аралык деңгээлде балдар жакшы көрсөткүчтү көрсөтүп атышат. Ийгиликке жетиш үчүн бир гана шаарда же бир чоңураак бир шаарларда болуу кажет эмес. Болгон ошо ишке кызыгыш керек. Анан окуучуларды тарта билип,
окуучулар менен иштеше билсек эле, окуучулардын дагы аракети, кызыгуусу болсо, анан айыл жергесинде болобу, кандай шарт болбосун ийгиликке жетсе болот. Алдыда календардык планда жакшы пландар бар, планга киргизгенбиз. Мына Ташкентте дагы Өзбекстандын көптөгөн шаарларында азиялык мелдештери болот, Казакстанда болот, Чымкентте дүйнөлүк мелдештер болот. Ошолорго мүмкүн болушунча демөөрчүлөрдү таап барганга аракет кылып атабыз. Эгер барсак, балдар сөзсүз бир ийгиликти жаратат деген үмүттөмүн. Адилет мына сентябрь 20-жылы бизге жаңыдан ишке кирди. Эми Адилеттин өзүнө токтолуп кетсем, бул Адилеттин ушу бизге киргенден бери мына залды өзүнүн уюштуруучулук касиети менен жасагандыгы, балдарга ар кандай тренировка методикалык жардам берүүдө, ыкмаларды көрсөтүүдө бунун өзүнүн чоң чеберчилиги бар. Бир гана мына райондук мелдештикке өтпөстөн мына сыртка чыкканда дагы жакшы ийгиликтерге жетип атат. Былтыр мисалы үчүн Ташкентке барганда кубок Азия кубогу болду эле Ташкент шаарында. 3 баласы байгелүү орунга жетишти. Эми кандай десем, бул Адилеттин өзүнүн бул ынтызарлыгы, уюштуруучулук касиети бар. Ушу балдарга кандай гана өзүнүн чеберчиликтерин көрсөтүп, ыкмаларды ар бир мемесин үтүк точкасынан бери айтып, бул Адилеттин чоң эмгеги деп эсептейм. Азыр чөнжене жасайбыз. Текши, адашпай. Шашпай жасайбыз, макулбу? Баштадык анда.